83 жылы Мезгил романы чыгат да. Биринчи жолу ошол Мезгил романы ачыкка чыгып туруп, ошондо Мезгил романдын сюжетин өзү ошо кыргыз орус тиреши боюнча неметилет да сюжет. Анан жана Чолпон атадагы конезаводдун немесин пример кылып, ошондон тетиги белогвардеец Красин деген ал ошол царский режимдин немеси менен келип Кыргызстанга. Андан кийин революциядан кийин уже красноармеец Красин болуп келип, анан ошол жерге ат жылкыларды өстүрөбүз деп туруп, ошо биринчи конезавод ачабыз деп, Кыргызстанга ачабыз деп, ошондой бир сюжети бар да. Ошол сюжеттин ичинде кыргыздын жылкылары орустун жылкыларынан кыйын экен деп ошондой бир маанисин чыгарат да. Партия кезинде андай маанисин сразу эле эмеге байлап коюптур да. Улутчул орустарды жамандап атат, неметип атат деп. Ошол кезде 83-жылы биздин жазуучулар союзубуз экиге бөлүнүп турган да. Бир аты болгону менен, бирок эки группировкасы бар болчу да. Алы Токонбаевдин группировкасы и Чыңгыз Айтматовдун группировкасы. Ошол Чыңгыз Айтматовдун группировкасы ага аябай көп жазуучулар кирчи да. Сооронбай Жусуев, Сүйүнбай Эралиев, Жунай Мавлянов, ошолордун баары мындай кичине прогрессивдүү болуп, анан неметелик дейт, ушу Казактын романын Токтогул сыйлыгына көрсөтөлүк деп чечим чыгарышат. Алы Токонбаевдин группировкасы, биз Шукурбек Бейшеналиевдин Кычан деген жаш пионер атасын сатып, эметкен, ошону чыгарабыз деп атат да. Анан эки группировка салгылашып бир чечимге келе албай калат. Ошол анда жазуучулар союзу аябай мындай идеологический бир союз болчу да. Ошол чечим чыгара албай калып, бюро ЦКга жөнөтүшөт, партия өзү чечсин деп. Анан Усубалиев чечип баштайт. Анда атам ЦКда иштечи. Шеримкулов зав орг отдела болчу, анан Шеримкуловдун заместители болчу да. Анан атамды чакырат Усубалиев, ушундай сен отказ бер, эми бул аксакал киши Шукурбек Бейшеналиев. Анан аны ага берелик. Кийин сен жашсың, али жашсың. Анда мен ойлоп көрсөм, мында 40-та эле экен да. Ойлоп көрсөм да тиги али жашсың, сен дагы аласың да премияларды деп. Болбой коет атам. Болбой койгондон кийин 83-жылы жумуштан айдалат. Айдалыш үчүн аны чечим чыгарыш керек. Ал азыркыдай эмес да, бир заматта эле айдап салып. Аны даярдаш керек болчу. Ошон үчүн Усубалиев чоңдорун чакырып, начальник жанагы үстүндө отурган чиновниктерди чакырып, Шеримкуловду чакырса, Шеримкулов да болбойт да. Жок, Казак Акмашты калтырыш керек. Кулматовду анда секретарь ЦК болчу. Кулматов чакырса, жок, Кулматовду атамды колдоп эметип калат. Анан Жеңиш Жунушалиев деген тарыхчы, ал Жеңиш Жунушалиев атамдын эмеси болчу да, коллегасы болчу. Ага да чакырып туруп, сен Жеңиш ушундай бир разгромный статья жазып туруп, сен тарыхчы эмессиң, Казак Акматовду ушинтип жамандап жаз десе, жазбай коет. Ошону менен бир группировка түзүлүп калат да. Ошондо Кулматовский группировка деп туруп чоң скандал чыккан. Кулматов анан Москвага качты, ЦКга Горбачев аны алып калды. Шеримкуловду кийилтеген заведующий отделды, ЦКнын заведующий отделды, физкультурный институттун ректору кылып коюшту. Жеңиш Жунушалиевди архивдин зам директору кылып куула беришти. Атама иш бербейсиңер деп ошондой бир чечим чыккан да. Эми кагаз түрүндө эмес, анда кагаз түрүндө андай чечим чыгара албайт, бирок ооз-эки акырын айтып койгон да Усубалиев. Акматовду эч ким жумушка албагыла, кимиңер алсаңар анда өлдүңөр деп ошентип коет. Ошондо Шаршен Усубалиев деген бир кыйын киши, ветеран, өзү литератор, жакшы согуштун ардагери, телевиденияны башкарып жүргөн. Шаршен Усубалиев бул однофамилец да Усубалиевдинчи, тууган деле эмес. Шаршен Усубалиев акырын казак кел балам, сен меникиндей акырын иште. Жумушубуз 8-де башталса, сен 7-де кел, эч ким көрбөсүн. Анан жумушубуз 6-да бүтсө, сен акырын 7-де чыгып кет, эч ким көрбөсүн деп
бирөө сени көрүп туруп тияка ЦКга жетсе, анда мен өлдүм депчи. Ошентип анан жумушка алат. Жумушка алып, младший редактор, телевидениянын младший редактору болот да, корректору болот. Акырын кагаздарды ошентип жасап эметип оңдоп эметип турат да. Ошентип 3 жыл өттү. 3 жылдын ичинде мен анда 83 жылы 7 класс болчумун. Ошондо өзүм эми 7 класс уже эсиме келип калган кез болчу. Ошондо мен кадимкидей сездим эле да. Мектепте окуп жүргөндө 27 мектеп, ал жалаң эле чоңдордун балдары окучу да. 27 мектеп, ЦК, Совмин, Верховный Советтин балдары ошон бар. Ошондо биздин мугалимдер да жанакы конъюнктурдун эмелери болот го, предпочтениялар. Алар да билип турчу да, бул Азим Акматовдун атасы жумуштан кетти, анан куугунтук болуп атат буга. Анан мага да куугунтук. Кадимкидей мен мектепте мен өзүм да сезип калдым да куугунтукту. Жакшы окуучумун, анан ошо 7 класстан баштап 3кө окуп баштадым. Анткени мага ушу требованиялар аябай эме чоңураак болуп, ошону мен 86 жылга чейин ушундай биз положениеде болчубуз да. Анда апам ал торговый работник. Эми акча жагынан эми Союз убагында эч ким деле мындай көп деле кыйынчылык көрчү эмес, бирок психологический болчу да. Анан ошол апамдын эле эмеси менен эле жашап жүргөнбүз 3 жыл. Бирок 86 жылы жанакы Горбачев келип, перестройка болгондон кийин 86 жылы Масалиев келет. Усубалиевдин ордуна Масалиев келип калды. Ошондо Масалиев Шеримкуловду алып келип туруп комитет партконтроля койду. Шеримкуловдун биринчи эле чечими Усубалиевди партиядан кетириш керек деп туруп чечим туруп ошо өчүн алып алды да ошондо. Атамды болсо жүр эми казаке эмеге ЦКга кайта орнош, секретарь ЦК болосуң. Биз эми бир команда демократический, мынакей Горбачев перестройка деп атат, гласность деп атат, толерантность иши кылып, анда лозунгдар аябай көп болчу эле го Горбачевдун абагында. Ошондо атам отказ берет да. Мен партиядан түңүлдүм дейт да. Көңүлүм жок партияга иштегенге, мен жаш кезинде бери партияны көп деле неметчи эмесмин деп. Андан көрө жазуучулар союзун мага бергиле дейт. Ошол кезде бир парадокс болчу да. Чыңгыз Айтматов көрүнүктүү кыргыздын жазуучусу, тиги союз кинематографистовду башкарчу да. Жазуучулар союзуна жолотчу эмес Айтматовду. Ушу же секретарь эмес, же председатель эмес. Анан кинематографисттер Болот Шамшиев, Төлөмөш Океев ошолор өзүнө тартып алышкан да. Анан Чыңгыз Айтматов жазуучу болуп жүрүп, бирок союз кинематографист башкарчу да. Ошондо 86 жылдан баштап Чыңгыз Айтматовду председатель кылып шайлашты жазуучулар союзуна. Анан 11 секретарь. Ошонун арасында Жолон Мамытов, Асан Жакшылыков, атам, дагы көп 11 секретарь кылып, секция кылып башкача иштейбиз деп. Перестройка деген ошол эле болчу да, перестройка. Мурдакыдай эмес. Анда Тендик Аскаров деген союз писателей башкарып жүрүп, ал 2 секретарь менен өз билгенин жасай берчү да. Мында 11 секретарь кылып секция кылып коюшту. Поэттер өзүнчө, прозаиктер өзүнчө, публицисттер өзүнчө, тарыхчылар өзүнчө, жазуучулар. Ошентип эметип, эссеисттер өзүнчө кылып эметип, романисттер деп анан эметип. Ошентип 11 секретарь болуп, ошол 11 секретардын бири ошо Казыр Акмашев болчу. Ошондо 89, 90, 91 жылдары жазуучулар союзунда иштеп ал киши. Ал эми парт билетин качан тапшырып салган? Ошол 89 жылга чейин, ошо 86-дан 89 жылга чейин немеде иштеди да, жазуучулар союзунда. Ошондо где-то 88 жылдан баштап эми мындай өзүлөр сезип калды да, эркиндик, гласность деген, жана Горбачевский гласность деген сезип калып, ошондо КДКны түзүп баштайт да. 89 жылы КДКны, 88 жылы подготовкасы баштайт. Ал жанакы кичинекей коом болуп, анан эмелерди майда коомдор көп болуп кетет да. Где-то 40 коомдорду бириктирип, ал коомдор ар кайсы
идеялар аркасында да. Бирөөсү болсо жанагы жер маселе боюнча коом түзүлгөн, бирөөсү болсо жанагы студенттердин жаш эмелери коому тиги студенттердин эмеси болуп укуктарын колдоп. Ошондо 88 мен өзүм көрүп калдым да. Биздин кухнябызга көп кишилер келип, постоянно түнү менен эртең мененкиге чейин апам урушуп, эмне ичип келип атасың? Эми отурганга да жер жок. Тиги жазуучулар союзуна барса, аякта сторождор киргизбей калат да. 8ден кийин киргизбейт эметет. Ошентип биздин кухнябызга көп келчү да. Ошондо мен мынакей Тынчтыкбек Чоротегин, Өмүрбек Абдрахманов, Табылды Эгембердиев, эмелерди айтпай эле коеюн, тиги Турсунбек Акун, ушундай эмелер бизге Жипар Жекшеев, Топчубек Тургуналиевдер кухнябызда келип эле бирдемени эле сүйлөй берчү да. Мен анда жашмын да. Менин интерестерим такыр эле башкача болчу да. Булар эмне болуп атат, эмне болуп атат? Анан апам ойготчу, бар сен чай куй, мен уктайын. Анан мен чай куюп, сөздөрүндү эле укпай эле, карап эле отурчумун да. Ошондо 88-89 жылы КДК күчкө кирет да. Биригип, декларацияларын чыгарып, бүт эмелердин обращенияларын жазып, неметип 89 жылы жогорку кеңешке шайлоо жарыяланып, ошондо КДК өзүнүн кандидаттарын анда одномандатный эле округ болчу, одномандатный выборлор болчу да. Азыр эми келип атабыз ошого 35 киши одномандатный округдор шайланат. Анда болсо 350 депутат болчу. 350 депутат, биз азыр 120 депутат көп деп атсак, ошондо 350 депутат болчу да. Бирок анда жогорку кеңеш башка принцип менен иштечү. Жок, сессионный иштечү да. Только жылына 2 жолу келип эле сессиядан закондорду, ушул эмелерди кабыл алып туруп эле кайра тарап кетчү да өзүнүн иштерине. Азыркыдай эмес да. Ошондо 350 депутаттын арасында 111 депутат ушу ДДКнын депутаттары шайланып калды да. Ошондо группа 111 деп чыгышты. Ошо кадимкидей эле фракция кылып, азыркыдай фракция кылып, бирок азыр партийный фракциялар болуп атса, анда ошондой общественный бир фракция кылып 111 деп чыгышты да. Ошол депутаттардын арасында мындай көрүнүктүү эмелер болчу да. Депутаттар мисалы азыр көп эле кишилерди мен сен Казат Акматтын баласы деп туруп таанып туруп, мен деген легендарный парламентте мүчө болчумун, сенин атаң менен чогуу жүрчүмүн деп ошентип эметип калат да, сүйлөп калышат да. Бирок биографиясын карасаң ошол кишинин өмүр бою партократ болуп, же өмүр бою ушул исполнительный эмеси болуп жүрүп, анан депутат болуп, жанагы номенклатурный депутат болуп, анан легендарный парламент деген атка конуп калган да, бүт парламент. А на самом деле ошол легендарный парламентте легендарлуу 111 депутат болчу. 350 депутаттан 111 депутат болчу. Ошон үчүн эми легендарный парламент дегенде ошол 111 киши айта алат. А калгандары эме болчу да, соперник, противниктер болчу да булардын. Эмелерин өткөзбөй, чечимдерин өткөзбөй, постановлениени өткөзбөй. Алар бир демократический бирдемелерди көтөрсө, алар тиги басымдык кылып, алар көбүрөөк да. Ошон үчүн Аскар Акаевди президент болуп шайлагандан кийин, где-то через 3-4 айдан кийин ушул легендарный парламентти айдаш керек, таратыш керек деп, ошол 111 депутат маселе көтөрүштү. Бул парламент болбой калды. Анткени демократический биремелерди киргизелик десек, биз өткөзө албай атабыз деп. Ошон үчүн легендарный парламентти Аскар Акаевга азыр күнөө коюп атышат, легендарный парламентти жаап салды деп. Бирок ошол убакытка бул эме болчу. Прогрессивдүү решение, кадам болчу да. Анткени өмүрүндө парламент тарата элек болчу да. Союз тети башталгандан бери, 24-жылдан бери парламент келет, 5 жыл иштейт, 5 жылдан кийин дагы келет, дагы иштейт. Эч ким маселе көтөрчү эмес да, парламентти таратыш керек дегенчи. Ошондо биринчи жолу парламентти таратыш керек деген 111 депутат көтөрүп, Акаев колдоп, анан жаңы шайлоолорду закон чыгарып, жаңы шайлоолорду киргизген да. Ошо жаңы шайлоолор менен
ошондон бери мындай азыркы парламентибиз мындай ошондо эркин шайланып, мындай прогрессивдүү кишилер кирип, баягы эмелер жок болуп калды, доярканы, механизаторду калп эле значогун илип коюп бияка отургузуп, анан кол көтөрүп тур, биз сага команда берип турабыз, сен кол көтөрүп тур деген андай жок болду да. Ошондон баштап 1-2 созубу могу эгемендүүлүк Кыргызстандын 1-2 созубу жакшы иштеди да. Андан кийинкилерине эми мен баа деле бере албайм, ага уже эл деле баа берип баштады да. Азыр болбой эле калды да. Азыр мисалы Кыргызстандын коому сыймыктанып аткан демократиялык эркиндиктер, тил жөнүндө мыйзам, кыргыз тилинин макамын көтөрүү жөнүндө мыйзам, адам укуктары жөнүндө маселе, мындай айтканда серин кухняда чечилген турбайбы? Ошонун баары талкууга сенин ооба, ошондой бир. Анан 91 жылы жаңы эгемендүүлүк мындай көз карандысыз парламент шайлангандан кийин атам ал парламентке өзүнүн эмесин койгон жок да. Анын Акаевка, эми Аскар Акаевич айтып атты, эми кызды баш, эми сиз демократ болуп алып туруп ушу парламентти башкарып бербейсизби, ушу парламентти иштеп эметип бербейсизби? Жок, ошондон бери эме деген да. Мен бул парламентке кирбей эле коеюн. Анткени мен өзүм чыгармачылык кишимин. Мен политик эмесмин. Мен политикага аргасыздан келгем. Ушул коммунисттердин жанакы үстөмдүүлүктү, диктатурасын токтотоюн деп ошон үчүн эле келгем дейт. Эми КДК кыймылын эми КДК кыймылын да таратыш керек. Анткени биз партиянын ордуна КДКны алып келип атабыз дейт да. Бул кайта гегемония болуп калып атат. Ошон үчүн КДКны таратыш керек. КДКда 40 партия бар болчу. Ошол 40 партия өзүнчө неметиш керек. Анан эң күчтүүсү жеңип туруп өйдө чыгат. Ошондон СДПКсы чыккан, Атамекен чыккан. Ошол кезде кайсы дагы партиялар, ЭРК, Турсунбай Бакир уулунун ЭРК эмеси, Эркин Кыргызстаны чыккан. Ошол КДКны таратып туруп 40 партия пайда болуп калды да. Ошол кезге аябай көп болчу дейт да. Эме көрүнчү да, 40 партиябыз бар деген, бул эмне деген шумдук деп. Азыр карап көрсөң 300дөн ашып кетиптир го партиялар эмес. Ошондо 40 партия, ар бир партиясы өзүнүн идеясы менен жүрчү да. Өзүнүн бир эмеси менен бири-бирине окшош эмес болчу да. Азыр болсо бири-биринин кошуп алып туруп жазып жүрүшөт. Ошондо атам айткан, мен депутат болбой эле коеюн, мен политик болбой эле коеюн, мен андан көрө кыргыз тилди өндүрөйүн деп. Ошондо национальный комиссия по госязыку, кыргыз тил эмеси комиссиясы ачылып, ошонун биринчи эмеси болгон да, председатели болуп. Кийин анан Осмон Акун Ибраимович госсекретарь болуп эметип келгенден кийин эме чечим чыкты. Госсекретарь ошол ишти алып барат өзү депчи. Кыргыз тил эмесин алып барат. Анан Осмон Акун Ибраимов, мен ойлоп атам, бүгүнкүгө караганда эң күчтүү, эң мындай идеологический күчтүү госсекретарлардын ушу Осмон Акун Ибраимов эле болчу да. Андан кийин мен мынчалык күчтүү эмени көрө элек болчумун. Просто кийинки жылдары неметип кетти да, башкача болуп кетти. Ошондо мен бир момент дагы бир тактап алайын. Ушу кандай учурда, кандай шартта Казат Акматов агабыз компартиялык билетин тапшырган? Ошондо мынакей, легендарный парламенттин эмесинде чечим киргизелик деп атканда, ошо 89-жылы бир чечим киргизелик, ушундай эгемендүүлүк болуп аткандан кийин желегибизди алмаштыралык, гербибизди алмаштыралык, гимнибизди алмаштыралык десе, тиги оппозициясы, анда коммунисттер уже оппозиция болуп калган. Не давлеющий партия, а оппозиция болуп калган. Ошолор макул болбой ачкан да. Анан уяттаганы ар бирөө чыгып туруп айтып атышат да, силер коммунистсиңер. Силер коммунисттер мындай сүйлөбөш керек. Коммунисттер мындай кылбаш керек. Бул деген партийный дисциплина болуш керек дегенде, ошондо жини келип, ошондо айткан. Мен коммунистический партиядан чыктым. Мынакей мен биринчи билетимди таштап атам деп туруп трибунага таштап салган. Ошондон кийин анын артынан Абдыган Эркебаев, Жумагул Садамбек, ошолор баары келип туруп партбилеттерин таштаган да. Ошондо
ошондо Абсамат Масалиев эми партиянын жетекчиси болуп жүргөндө жүрөгү түшүп калган да. Жүрөгү түшүп калып, партиям ыдырап кетип атат. Анан бул кандайча? Анда оюна келбеген нерсе болуп атат да, партийный билеттерди таштап. Ошондо бир Өмүрбек Абдрахмановдо бир сүрөт бар да. Уборщица, ошо Өмүрбек Абдрахманов анда сүрөттү жакшы көрчү да. Азыр деле жакшы көрөт, аябай көп сүрөттөрдү, мындай кызыктуу сүрөттөрдү ошондон тапса болот. Өмүрбек Абдрахманов мага бир сүрөт көрсөткөн, уборщица шыпыргы менен партийный билеттерди мынтип шыпырып атканынчы. Ошону атайын, бирок атайын жасаганбы, же кандай, же ошону сүрөткө тартып алган да. Вот 89-жылы партиядан чыгып кеткен. Бирок ага чейин еще 70-жылдары ошондо партийный органдар менен тирешүү неметип жүрчү да, атамдыкычы. 68-жылы Көлдө биринчи секретарь болуп жүргөндө, Ысыкөл райком комсомолдун биринчи секретарь болуп жүргөндө, ошондо Хрущевдун мындай эмеси акыркы жылы, 68-жылы бир идеясы чыгыптыр да, райком комсомолдун секретарларын шайлоодон өткөрөлүк депчи. Мындай эркин шайлоодон өткөрөлүк деп. Анан ар бир эмеге районго Кыргызстан, Өзбекстан, Казакстан болобу өзүнүн московский эмелерин жиберет да бияка. Ошондо Первашов деген райком партиянын бир секретары болчу. Ошону биринчи секретарь комсомолу деп шайлайбыз деп туруп, ошол бир кандидатураны коет. А номенклатура боюнча, указ боюнча, давайте өзүңөр бир оппозиционный бир альтернативный кандидат койгула деп туруп, атам чыгат. Мен анын альтернативный выборда Москва айткандай эмес, атам жеңип калып атат да. Ошондон баштап коммунисттер партиясынын тирешиси менен ошентип 86-жылда, 68-жылдан бери баштап ошентип тирешип эле жүрөт да. Ошол киши башынан эле орусча айтканда инакомыслящий болгон. Инакомыслящий болуп, анан апогей ушул 89-жылы болуп атат да. Ошол 89, 90, 91 жылдагы окуяларды бул киши эскерүү кылып китеп жазып чыкпадыбы? Ооба. Ошол жактагы ал эми ошол коомчулук билбеген, китепке камтылбаган дагы бир моменттер болсо керек. Мисалы, сиз айтып атпайсызбы, үйүңөрдөгү кухня, саясий кухня болуп калды. Ушунчалык эл көп келип, күнүгө талкуулар жүрө берип, апаңыз дагы чарчап тажаган күндөр болгон экен. Ошол киши ошол күндөрү бир башкача жашоону жашаса керек. Ошо башкача жашоону жашап, бирок мындай да, атам ошол кездеги окуяларды бир китебине чыгарган, окуялар адамдар деген 1000 күн деп атап койгон. Биринчи чыгарылышта көп нерселер кирбей калган да. Анткени кээ бир ошол каармандар, ошол китептин каармандары тарынып калабы, же эмне болуп калат, анан катуу тийип калабы агаларга деп туруп көбүнчөсүн киргизген эмес да. Анан экинчи чыгарылышына ошондо Турсунбек Акун КДКнын 20 жылдыгын өткөзөбүз деп туруп 11-жылы чуркап келет да. Кыздыкбаш, ушу экинчи жолу чыгаралык бул китепти. Ошого муну кошсоңуз, тигини кошсоңуз, эмени кошсоңуз деп туруп, анан ал толугураак болуп калат. Экинчи китеби, экинчи чыгарылышы, ошол экинчи изданиясы толугураак болуп калат. Бирок анда да таарынып жүргөн кишилер көп болду да. Бирөөсү мени эмнеге киргиздиң деп таарынат. Бирөөсү болсо мени эмнеге киргизген жоксуң деп таарынат. Мен деле салымым бар эле, мен деле катыштым эле деп ошентип неметип жүрөт. Быйыл мынакей эгемендүүлүктүн 30 жылдыгына карата биз 3-чү чыгарылышын китеп басмадан чыгардык. Бирок аны өзгөрткөн жокпуз, анткени биз автор эмеспиз да. Ошон үчүн экинчи чыгарылыштын эмеси менен, смыслы менен, эмеси менен, толуктарысы менен 3-чү чыгарылышын чыгардык. Эми аны күзүндө майрамдап атканда ошондо таратылат немеси. Ошол күндөрү агай үй бүлөдө колдоо таптыбы? Мисалы, саналаш болуп, мисалы балким өзүңөр чыга отурганда ошол темаларды талкуулап, ал киши түшүндүрүп, моундай карамакчылыктар болуп атат, моундай иштер жүрүп атат деп. Аябай, мисалы биз менен көп деле бөлүшчү эмес, же болбосо бөлүшсө да апам менен бөлүшчү, эми чоң кишилер бири-бири менен бөлүшүп эле жүргөн эмелер да. Биз менен деле бөлүшчү эмес, мен анда 1-курс, 2-курс болчумун. Армияга кетип калдым, 89-жылы армияга кетип,
87-89 жылы мен армияда болуп калдым. Анан 89 жылдан кийин армиядан келгенден кийин көп деле политикага көңүл бурбай эле вот армиядан келдим эле 2-курс болдум, окуп атам деп неметип студенческий эмелерде жүрдү. Кээде ойлойсузбу ошол кездеги атамдын ишмердигине маани бериптирмин же маани бербей коюптурмун деп бир нерселерге өкүнөсүзбү же өкүнбөйсүзбү? Ошондо мен чын айтканда мен өкүнөм да. Маани көп деле бербей калдым да. Бирок мындай жанында жүргөнүнөн көп нерселерди көрүп калдым, көп нерселерге неме болуп калдым да, свидетель катары, эме күбө катары болуп калдым. Но механический эме болуп калды да. Мен ойлонбой ошол мисалдарды, ошол эмелерди тарыхтагы азыркыга мисалы айтып берип атсаң, ол тарыхтагы эме, тарыхка калчу эмелер болуп, историялар болуп атат да. А мен анда аны просто механический эметип калдым да. Азыркы күнү ушул атаңызды эстегенде кандай учурларын көбүрөөк эстейсиз? Азыркы күнү мындай да, мен бир эле мисалды келтирейин. Биз бир жылдары жанагы боомго 16-жылдын өркүн событияларына эстелик коюлган. Ошол эстеликтин жанына нары баратканда көлдү көздөй, бери келатканда обязательно токточубуз да. Токтоп туруп, бир таштан алып барып туруп койчубуз да. Ал традиция азыркыга чейин деле бар. Азыр деле уулум менен баратканда, кыздарым менен баратканда токтоп туруп, бир ташты алып барып коюп коебуз да. Таш көбөйүп баратат. Анткени бизден башкалар деле, мен өзүм өз көзүм менен көрүп атам да. Эми жылына бир жолу эле барасың да көлгө. Көрүп атам, көбөйүп эле баратат да. Ошондо атам айтчу да, мен ушу эми өзүм жазуучу болгон соң, ушу Нобелевский премияны алыш бул ар бир жазуучунун өзүнүн эмеси дейт да, мечтасы депчи. Анан ошол мен Нобелевский премияны кайсы бир күнү алсам, ал $1 миллион болот экен дейт. Анан ошол $1 миллион жарымысын болбосо да, тиги хотя бы $100 000 кем эмес, ушул эстеликти кайта жасаттырат элем дейт да. Анткени калдыр шулдур болуп эле, шамал урганда эле калдырап эле эскирип эле баратат эмесичи. Ою бар болчу да, атамдынчы. Эми ошол оюн ишке ашырайынбы, ашырбайынбы, ушу мен күчүм жетеби, жетпейби деп ошондой неметип калып атам да. Ошол эмелерди мисалы как керес сыяктуу калган да. Дагы бир кереси эми өзү достордун баары мынакей алар чага барып туруп, каза болуп калганда алар чага барып туруп көмүлүп атат, неметип атат. Ошондо атам ошондо эле айткан да, 70 жашынан кийин айтканда, мени ошо алар чага койбо депчи. Анда еще кызы деле тирүү болчу, монашкабыз тирүү болчу. Ошо алар чага койбо депчи. Эмне болуп кетти? Эми биякта карабайсың дейт. Менин душмандарым бар, менин досторум бар, менин немелерим бар. Бул аябай таар көрүстөн болуп атат. Анан биринин үстүнөн бири коюлуп атат. Мен ошо алар чага койбой эле койчу деп. Анан каяка десе, ошондо айтып аткан айылыма алып бар депчи. Айылыма алып бар дегени бул деле тиги дилемма болуп калып атат. Анткени өмүр бою мен боз терликмин деп жүрчү атамчы. Өзү төрөлгөн, киндик каны тамган жери Темировка көлдүн. Ал 3-4 айыл нарыраак да. Анан ошол Темировка менен боз тери өмүр бою талаш болчу да. Боз терликтер Казыт Акматов биздин кулунубуз дейт, Темировкалыктар жок, Казыт Акматов биздин Темировкалык дейт. Анан мен айылга кой дегенден мен сурап калдым да. Кайсы айылына коеюн? Сенин өзүң энең коюлган жерге коеюнбу же тиги сени чоңойткон энең тиги эмесине коеюн десе, өзү да ойлонуп калды да. Эки жерди талаштырбай, эметпей ойлонобуз деп койду да. Азыр эрте деп коюп, өзү баштап алып туруп, азыр эрте деп коет да. Анан кызы каза болгондон кийин Байтикке коюлду. Биякта уже баары эле түшүнүп калышты да. Кыздын жанына орун алып, ушуну мындай оградка жасап, жана бурчап коюп неметип атканда, мен таң калып калгам да. Бул эмнеси? Бул болбойт да андай, кыргыздардан жок андай салт, өзүнө жер алып туруп. Ой, жок. Бул мен өзүм эмес бул деген башка бир эмелер. Мен кеңейтем, чоңойтом, эметем деп ошентип эле койчу да.
Анан тагдыр ушундай болуп калды, кыздын жанына коюлду да. Байтике өзүнөн өзү эле жашоо өзүнө өзүнө эле ушундай чечимге келтирип эме чечим кылып койду да. Вот, анан эми ошол кереси аткарылды дейин десем, вроде бы аткарылды, өзүнөн өзү эле аткарылып калды. Ошондой болуп калып атат да. Ал киши бактылуу жашадыбы? Эми өзү бактылуу жашады деп өзү деле айтчу эмес да. Мисалы кээ бир тойлордо, бир эмелерде, чогулуштарда элдер отуруп алып туруп, анан аксакал же мындай көрүнүктүү бир кишилер айтып баштайт да өзүнүн биографиясын, мен бактылуу жашадым эле, анан тигинтип эле, минтип эле. Андай сөздү айтчу эмес да. Бирок мен мындай кыйынчылыкты көрдүм, же ушу бир нерселер жетишпей калды мага дегенде андан да алыс болчу да. Бул мындай да казакмаш немедечи да. Жашоо бактылуулуктан эмес депчи. Жашоо ушул мен өзүмдүн элиме, өзүмдүн жериме бир пайда алып келсем, анда мен бекер эмес жашадым дегенчи. Анан бекерчиликти жаман көрчү да өзүчү. Бекерчиликти жаман көрчү. Бир эле показатель жанакы лотерейный билетти алып атканда, көбүнчөсү ой тигиниси $1000 утуп алыптыр, бунусу машина утуп алыптыр десе, лотереяны вообще жолотчу эмес. Бул деген бекерчилик дечи да. Бул бекерчилик нерсени аябай жаман көрчү да. Ар бир немени жетишкендикти өз күчү менен жетишип жүрчү да. Анан мен ойлоп атам, мен ойлогонум ушу бактылуу эле жашады да. Мынакей уулдардан мен эле болуп калдым. Анан 4 кызы. Азыр вот 3 калды, 3 кызы бар, уулу бар. Баарыбыз ушинтип аракет кылып, быйыл ушу 80 жылдыгына карата канча бир нече иш чараларды өткөздүк. Ар бир регионго өткөзүп, неметип, анан жалаң эле конференция менен токтолбой творческий эмелерди өткөзүп аттык да. Мисалы Жалал Абад менен Баткенге театрга өткөздүк. Театрализованный немелер болду да, сценалар болду. Анан бир эме болуп атат, бир кызыктуу нерсе, Жалал Абад Барпы театрында мен кайсы бир күндөрү интервью бергем. Кайсы бир агентствого интервью берип, атам жөнүндө төрөлгөндөн баштап бүгүнкү күнгө чейин айтып бергеммин да. Мени бир да суроо берген жок корреспондентчи. Ошондо айтып калган да. Ушу байке, сиз ушу айтып берип атканда аябай кызыктуу айтып эткенсиз. Ошон үчүн сиздин сөзүңүздү бөлбөй, аягына чейин уктум эле дейт да. Ушу мен зарплатасыз калып калбайын, бир да суроо бербей коюп турмун да, сиз хронологически баарын айтып бериңиз. Ал биздин мынакей исторический образованиебиз ошондойго келтирип атат го. Ошол интервьюмду Барпы театрында главный режиссеру Мурталиев деген главный режиссеру интервьюмду театрлаштырып коюптур да. Кадимкидей сценарий жазып, персонаждарды ачып, неметип, театрлаштырып коюптур. Интервьюну мен биринчи көрүшүм да, интервьюну сценага чыгарганычы. Ошондой бир кызык нерселер болду да, атам жөнүндө.